окуясы, урч суроолор, ачык жооптор. Дагы түз ободо экендигибизди эсиңизге салып өтөлү. Алдыдагы 1 саат ичинде айлампа программасы менен бирге болобуз. Кечээ президент Алмазбек Атамбаев бир катар чет өлкөлүк элчилерден ишеним грамоталарын кабыл алуу учурунда өлкөдөгү болуп жаткан соңку окуялар боюнча дагы билдирүү жасады. Айрыкча мамлекет башчынын дарегине негизсиз сын айтып, жалган жала жаап жаткандар тууралуу сөз болду. Анда президенттин билдирүүсүнүн бир бөлүгү өлкөдөгү сөз эркиндигине багытталды. Өлкө башчы белгилегендей, Кыргызстанда азыр маалымат каражаттары чагылдырбай калган окуялар дээрлик жокко эсе, бирок алардын жоопкерчилик маселесине келгенде өзгөчө сөз кылууга арзый. Программабыздын алкагында мына ушул маселени кеңирээк талкууга алмакчыбыз. Ал үчүн биздин студиябызга келген меймандар менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Кыргызстан журналисттер союзунун төрагасы Абдыкадыр Султанбаев, саламатсызбы? Ошондой эле Кыргыз туусу гезитинин башкы редактору Эрнис Балбаков. Саламатсызбы, Эрнис мырза? Студиябызга кош келипсиздер. Айтыңыздарчы, мына ушундан баштайлычы. Абдыкадыр мырза, мына ушул соңку учурда мамлекет башчынын кабатыр кылган сөз эркиндиги, журналисттердин жоопкерчилиги жөнүндө мындай бул биринчи билдирүү эмес. Менимче буга чейин дагы 2-3 жолу ушундай оюн айтты. Өзгөчө Азаттык радиосу менен Заноза сайты боюнча мындай курч пикирлерин белгилеп атат да. Эмне үчүн бизде журналисттер эмне соңку учурда ушул жоопкерчилик маселесин сезбей калыштыбы же бизде бул профессионализмдин жоктугунан кабар берип атабы? Эмнеге байланыштуу болуп атат? Биринчиден урматтуу угармандар жана көрөрмандар, мына бүгүн эң актуалдуу маселени тегерегинде кеп козгогону чогулуп олтурабыз. Мына акыркы 3-4 күндүн ичинде коомчулуктун көңүлү ушул президенттин басма сөзгө байланыштуу билдирүүсүнө абдан бурулуп жатат. Аны мен ойлойт элем, бул билдирүүнү мындай сабырдуулук менен, токтоолук менен кабыл алганыбыз оң. Бул боюнча биз журналисттер союзу өзүбүздүн пикирибизди билдирдик, интернет сайттарга жарыяланды. Чынында эле мына Кыргызстандын эң жетишкендиги бул басма сөз эркиндиги. Азыркы биздин коомдук саясий турмушту басма сөзсүз, эркин басма сөзсүз, сөз эркиндигисиз элестетүүгө эч мүмкүн эмес. Азыр мамлекеттик бийликте эч кимдин андай ниети жок. Ошол жанагы эркин басма сөздү мындай тыюу салалы, муунталы деген жок. Болгону кийинки учурдагы айрым көрүнүштөргө, фактыларга байланыштуу журналисттерди жана жоопкерчиликтүү болгула деп гана көңүлүн буруп чакырып атат. Мен негизинен ушундай түшүндүм, ушундай өзүбүздүн пикирибизди бердик. Себеби мүмкүн ушуга айрым мүмкүн бир жагдайлар бардыр. Аны ошол жанагы кабатыр болгон тарапта фактылар бардыр. Ошолор толук билиши мүмкүн. Эрнис мырза, мына эгер жаңылбасам, сиз эркин гезитти жетектеп, эркин гезитти чыгарып жүрдүңүз. Андан кийин азыр мына өкмөттүк, мамлекеттик масштабтагы гезитте иштеп атасыз, анын башкы редакторусуз. Мурда деле ушундай журналисттерде бир жоопкерчиликсиз мамиле кылуу жагдайы бар беле же азыр эле тенденция башка нукка өзгөрүп кетти? Мен бул маселеде бир жактуу деп айтыш кыйын да. Мурда бул эркин басылмалардын маселеси боюнча гезиттер калп жазат, гезиттер ушак жазат деген маселе актуалдуу болсо, бүгүнкү күндө ошол жанагы маалымат булактары, интернет маалымат булактарына көбүрөөк басым болуп атат да. Гезиттерде негизи ар кандай макала кетчи, бирок ал жерде кандайдыр бир адам жооп берет. Ал жакта башкы редактору деп жазылат, ал жакта кабарчынын аты жөнү жазылат. Ал жакта кадимкидей мыйзамдуу Юстиция министрлигинен каттоодон өткөн кадимкидей уюмдун негизинде гезиттер иштейт. Ал эми азыр алар ошол кандайдыр бир жоопкерчиликти сезгендер болчу, сезбегендер да бар болчу. Бирок көбүн эсе эркин басылмаларда, гезиттерде жоопкерчилик маселеси күчтүүрөөк болчу. Ал эми азыркы могу сайттарда негедир мындай өтө башаламан болуп аткандай сезилет да. Ал жерде мындай авторун эле атабай кандайдыр ушактарды акырын жазып коюшат. Аны социалдык тармактарда кайра бөлүшүп, кайра элге жайылтып, ушул бир кадимкидей элди козутуп, бир негативдүү, бир жаман жагдайды пайда кылып атышат да. Мындай темасы аябай бир
коркунучтуу окулат да. Анан ичин ачып көрөсөң эч кандай эле эчтеке жок. Бирок ошол темасы аркылуу окурман, көрөрманды тартканга аракет кылышат да. Ошол аркылуу бир мындай элди козутуп, элдин бир канын кызыткан бир макалалар көбүрөөк кетип атат да. Бул өтө коркунучтуу, бул өтө кооптуу деп эсептейм. Анан кийин мына бу жерден Эрнес мырза абдан олуттуу пикирин айтты. Мен улай кетет элем, себеби дегенде мунугу маалымат булагы жөнүндө мен айткым келет да. Мынакей азыр биздикилер кайдан алдың десе эле, тиги интернет сайттан алдык, бул газетадан алдык, тиги басылмадан алдык деп атат да. Кандай булактан албасын, баары бир жоопкерчилик ошол берген басылмага, интернет жана социалдык тармактарга сөзсүз жүктөлөт. Алар жарыялардан мурда, жайылтуудан мурда маалыматты анын аныктыгына, тактыгына, кынтыксыздыгына көзү жеткенден кийин анан жарыялоого милдеттүү. Бул Кыргызстанда да эл аралык журналистиканын эң башкы принциптеринин бири. Стандарт, эл аралык стандарт. Буну ким болбосун өзүнүн журналисттик ишинде бекем тутунушу керек. Анан дагы мен кесиптештерди көңүлүм бир нерсеге бургум келет. Басма сөзгө байланыштуу Кыргызстанда бир 6-7 мыйзам бар. Мына ошол мыйзамдарды дагы бир сыра окуп карап көрсө, менимче эч ким жаңылбайт эле. Ошондо турат. Мисалы жанагы официалдуу расмий маалымат болуп эми эсептелет. Кайсы маалымат булактарына таяныш керек. Мисалы мынакей мамлекеттик органдардын расмий билдирүүлөрү, президенттин билдирүүлөрү, жогорку кеңештин, өкмөттүн, укук коргоо сот органдарынын чечимдери, документтери мынакей баягы расмий маалымат катары. Калган мисалы келтирип бир кесиптен экинчи кесиптен маалымат алуу, жайылтуу ал расмий маалымат болбойт. Мисалы өткөндө жогорку кеңеште ушу басма сөзгө байланыштуу бир маселе талкууланып атканда бир телеканалдын жетекчиси айтып атат, биз бул маалыматты мисалы бир басылмадан алдык деп. Ал ага негиз боло албайт. Басылмадан алсаң да өзүң ошонун аныктыгына, тууралыгына көзүң жеткенден кийин анан жарыялоого милдеттүүсүн, жоопкерчилигин өзүңө алыш керек. Мына биз журналисттер мына ушуну айырып түшүнүш керек. Кичине жанагы юридикалык сабаттуулукту да бир аз карап койсо эч кандай ашыктык болбойт эле. Биз журналистиканын стандарттарын окуганда бир фактыны бир бутактан эмес, 3 бутактан, керек болсо 7 бутактан, улактан алып такта деген принципти кээде унутуп коюп жаткандайбыз. Чындыгында сиз ушул ойду кыйткыңыз келип атат окшойт. Мынакей Кыргызда жакшы сөз бар. Кеп чынынан бузулбайт дейт. 7 өлчөп бир кес дейт. Мына журналистканын негизги принциптери. Бир караганда эң эле жөнөкөй. Кеп чынынан бузулбайт. Ушу чындыкты айтып коюш кээде ушунчалык түшүктүү оор маселеге айланып кеткенине кээде таң каласың. Биздин угармандардын эсине салып өтөлү, сиздер эгерде ушул сөз эркиндиги, журналисттердин жоопкерчилик маселесине байланыштуу сурооңуздар болсо, анда 680606 номерин териңиздер. Мындан тышкары биз Facebook баракчабыздан дагы суроо жана пикирлерди кабыл алып жатабыз. Дагы бир суроо туулат да, мына президенттин ушул соңку учурдагы ушундай сөз эркиндиги боюнча бир байма-бай билдирүүлөрү, бул президент жалган жалаа үчүн кылмыш жоопкерчилигин киргизүүнү каалап жатат деген дагы суроолорду жаратып атат. Бул өзгөчө мына эркин массалык маалымат каражаттары тарабынан айтылып атат да. Бирок ошол эле учурда президенттин мындай сөзүнөн кийин күч структуралары ошол журналисттердин аркасынан түшүп алуу коркунучу жаралбайбы? Кечирип коерсиз. Мен мындай да, мисалы, азыр кандай гана жанагы басылма болбосун, социалдык тармак болбосун, бардыгы айтат, биз чындыкты гана жазабыз деп. Муну бардыгы моюнга алышат. Туурабы? Бул алтын эреже катары каралат да. Бардыгы моюнга алышат. Анан мен ойлойм, ошо чындыкты, туура маалыматты берген массалык маалымат каражаты андай билдирүүлөрдөн, айтуулардан корко турган, чочуп турган эч кандай жагдайы жок. Туурабы?
эгер маалыматты туура берип атсаң, кынтыксыз болуп атса, эмнеден чочуйсуң да эмнеден тынчсызданасың. Туурабы? Анын үстүнөн кечээ президент акыркы билдирүүсүндө да айтты, мен эч кандай жанагы кылмыш жоопкерчилигине, жазык жоопкерчилигине тартуу жөнүндө маселе козгоп аткан жокмун, тигиндей мындай деп да. Бул жанагы айткан, мен ойлойм ал жанагы кандайдыр бир репрессив чараларды көрүү эмес, просто журналисттерди баягы жоопкерчиликти сезүүгө, туура маалыматты берүүгө гана чакырык катары деле кабыл алышыбыз керек. Мындай тополоң түшүрө турган эч кандай жагдай жок. Бул маселе боюнча менин оюм мындай да. Бул жерден президентте да туура түшүнсө болот. Мисалы, бул президентке карата айтылып жаткан жанагы айыптоолор өтө олуттуу да. Бул өтө олуттуу. Буга бир кандайдыр бир реакция кылбаса болбойт. Мисалы, Атамбаевдин ордунда ошол эле Текебаев болгондо, ал Текебаевдин азыр мисалы соттош болгон журналисттер аз. Мисалы Жаңгыр Додо гезит менен соттошуп жүргөнү бар, Азия Ньюс, Де-факто, ошо бардык эле гезиттер менен соттошкон жайы бар да. Биздин эле ошол эле Фабула гезити, эми ар кандай маселелер боюнча да, эми кээде биздики туура эмес, кээде аныкы туура эмес дегендейчи. Текебаев деле сотко берет. Президенттин ордунда болсо Текебаев деле сотко бермек. Бакиевтерди айтпай эле кол. Алар сотко бербей эле, алар түз эле жана 9-этаждан ыргытышмак колутун байлапчы. Эми бул жерде кандайдыр бир мыйзамга такап, ошол мыйзамдын негизинде кандайдыр бир чара көрүп, аларды теске салып атканы бир чети туура да. Негизи эми Кудайга шүгүр сөз эркиндиги Кыргызстанда абдан жакшы десек болот. Мында гезит дегендер каалагандай чыгып атат, каалаганын жазып атат, сайттар азыр сан жетпей калды чын эле. Күнүгө жаңы сайттар пайда болуп атат. Телевидениялар жаңы ачылып атат. Оппозициялык дагы, позициялык дагы. Азыр биз программабызды уланталык. Студиянын номери 680606. Биз менен азыр түз байланышта коомдук ишмер Алмаз Акматалиев турат экен. Саламатсызбы, Алмаз мырза? Угарман байланышта экен. Угатабыз сизди. 680606 номерин кайрадан терсеңиз, сиз өзүңүздүн пикириңизди же сурооңузду билдире аласыз. Эми биздин Facebook баракчабызга да эң алгачкы суроолор келе баштады, аларга көңүл бөлөлчү дейт. Журналистти бүгүн каражат кызыктырабы же анын эркин ойлонуусу өзгөчө мааниге ээби дейт. Экөө тең кызыктырат. Азыр чынында журналисттер өзгөчө жанагы чет элдик агенттиктерде иштебеген мындай Тажрыйбасы азыраак деп карайлы. Тажрыйбасы азы деле көбү деле негизи мындай айлыктары өтө мындай жакшы эмес. Анан жанагыдай кээ бир ар кандай материалдар чыгарып ийгенге аргасыз болот. Ошолдай анан эркин ой жүгүртүүсүнө эле ачык кандай эле азыр Кыргызстанда бөгөт жок. Бирок азыр сайттын делеси, гезиттин делеси кайсы бир саясий ишмер турат, саясий күч турат, бизнесмен турат. Ошонун кызыкчылыгынан улам ошол өзүнүн пикирин ошого тууралап жазууга, ошонун пикирине өзүнүн пикирин тууралоого аргасыз болуп атат журналисттерчи. Азыр ушул жаатта Абдыкадыр мырзанын да оюн угабыз, бирок бизге байланышка чыккан угарманды угалы. Саламатсызбы? Алло, саламатсыңар. Угатабыз сизди. Мен көчө президент айткан сөзүнө кошулам. Биздин действительно СМИлер, мына даже талаштарды карасаңар, аялдарды эркектерди аялдай аябай мындай уятсыз да, ыплат бул көргөндө өзүң уяласың, балдарын көрсөчү. Особенно лидер аялдарды там эмелерди. Бул биринчи, анан экинчи мына сайттар, гезиттер канча мындай непроверенный фактыларды жазбайт, экинчи тараптан эме албайт. Жана гезиттер деген деле сайт көчө окусам уже что. Анан мен ойлоп атам, кичине журналисттерде акчанын аркасынан эметпей, лобби болбой, чындыкты жазса эки тарапты. Анда бизде эметип атат. Президент көчө айткан, действительно не только президенттин аброю, даже мен жаранды коом, өзүм рядовой гражданин, мени бир чыксам эмне деп жазып атышат. Даже мен өзүмдү коргон жок, коргой алган жокмун. Сотко барсам акча керек, адвокат керек. Бул эмне дегени? Мен ойлоп атам, бул туура журналисттерде кичине эсине кирип, эметип, жакшы жазса, мындай туура жазса, чындыкты жазса, далилдеп жазса, жана соттун чечими болсо, же обвинение болсо, вот ошондой жазса, анда мен ойлоп атам, биз оңолобуз.
мындай ушак эле болуп калдык да, биздин мамлекет ушак, депутаттар ушактайт, гезиттер ушактайт, уже жашоо жок болуп калды. Коркосуң да пресс-конференция чыксаң, комменттерди карабайсыңарбы? Ликти жабын алып эле атыңды жазбайсың. Мен баланча, сен түкүнчө билем, сен урдагансың депчи. Андай жок да. Баары аноним болуп атат. Мен ойлоп атам, мен президентти колдойм. Рахмат. Рахмат пикириңиз үчүн. Кандайдыр деңгээлде азыркы эжекенин пикирине кошулса да болот. Бу жерде мен да журналисттерге айтат элем, мунугу адамдын кадыр баркын сыйлоо, адамдын укугун сыйлоо. Мисалы мыйзамда да конституцияда айтылган адамдын укугу кол тийгиз депчи. Мына ушуну сыйлоо, урматтоо менен мамиле жасаш керек. Ар бир адамды бирөө жөнүндө жазардан мурда, бирөө жөнүндө сындардан мурда ошонун жанагы туура сөз болсо айтыш керекми, этиш керек. Бирок жөнүгө эле баягы дүңүнөн каралоо, түнүнөн жамандоого барбаш керек. Адамдын көңүлү өтө назик, көңүлү гүл. Анан баардык эле жарандар, граждандар ар бир жанагы чыккан маалыматтын артынан кубалап жүрүүгө да мүмкүнчүлүгү жок. Жана туура айтты. Ошон үчүн адамды өтө этият мамиле жасоо керек. Программабызды улантабыз. Дагы бир угарман кайрылып атат да, чет өлкөлөрдө ушул журналистиканы кадырын билгендер иштейт окшойт. Анткени болбосо ал жерлерде мыйзам өзгөчө күчтүү сакталат. Бул жөнүндө билесиздерби деп кайрылган экен угарман. Эми бул жөнүндө мисалы кечетен бери абдан могу радио телеканалдарда кайсы мамлекетте кандай жоопкерчилик чаралары көрүлгөн улам кайталап көрсөтүп атат. Мен аларды кайталабайын жетиштүү. Бардык жерде жоопкерчилик сөзсүз болот. Өзгөчө чет мамлекеттерде мыйзам талаптары абдан катуу сакталат. Биз кошуп кой мейлиз айтып коюптур, сындап коюптур деп унчукпай калуу аякта болбойт. Азыр эми биз журналистти деле, саясатчысы деле, жарандык активисти деле сөз эркиндиги, демократия деп айтып атабыз да. Бирок азыркы биздин жашап аткан коом демократия эмес, бул деген биздики ахлократияга айланып кетти. Бул демократиянын кыйшыйган бир мына кебетеси келишкен түрү. Мында деген жанагы демагогтордун заманы да. Ошол ким катуу кыйкырса же катуу чаңырса ошонуку туура деп кабылданып калган бир кандайдыр бир ушундай бир коом болуп атат да. Бул негизи бул илимде, ахлократияда бул жана революциялардан кийинки кризистик маалда ушундай бир өткөөл мезгилдерде болчу башкаруу коом экен да. Ошол себептен Кыргызстандагы азыркы абал ошого туура келип аткандай сезилип атат да. Эмнеге бул убактылуу болсо керек. Качандыр бир кезде бир баарыбыз баш ийишибиз керек мыйзамга, кандайдыр бир эрежеге. Азыр дагы бир угарманды угалык. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Угатабыз сизди. Мен атым Каныбек Канчагынан чыгып жатам. Мен дароо эле белгилеп коеюнчу, мен Ата Мекен партиясынын мүчөсү болом да. Анан мындай да, мен азыр мына эки коногуңар тең угуп отурам, абдан мындай кунт коюпчу. Мен журналисттерди сыйлайм негизи. Эмердин мырза өзүнүн оюн айтты. Мен эми оюн айтайын, силер мына уксаңар, чыдап элечи. Мисалы мындай да, Марал радиосун эркиндик таза, сөз эркиндигин сыйлаган радиолордон болот да, ошон үчүн угабыз бизчи. Эми демократиянын бир белгиси бул коомдук телерадиолордун иштеши да. Бирок ошол коомдук телерадио категория коюлган жөнөкөй элде. Бир жактуу маалымат берип атканда силердин оюңар кандай? Анан эми мындай да, силер Ата Мекен жана айтып кеттиңиздер, Текебаев соттошуп койгон киши жок деп, дароо сиздер эле жаманаттырып атасыз азырчы. Жакшы эмес да. Ата Мекен партиясынын мүчөлөрү бир 10 киши эмес да, жана бул парламентте турган 11 эмес да. 100 миң деген Кыргызстанда эл бар да. Ошонун баарын сасыктап, баарын мындай деп каралап, эми баардык ушак парламенттен деп атат, ушак резиденциядан кетип атпайбы? Анан жакшы эмес да. Азыр эл чогулса эле биздин өзүбүздүн президентибиз стабилдикти өзү бузбады мынакей. Элди чогулган жерде эле журналисттер чогулуп алып жаманатты кылып атат баардыгын. Айрыкча Ата Мекен партиясын, айрыкча лидерин. Эми соттун чечими чыккандан анан күнөөлөбөйбү? Чыдап турбайбы? Ушунчалык чыдап турсунчу эми кичине. Жеткизип койбосун, нактуу бизде аксакалдар калбады, бактуу бир жакшынакай айта турган эмелер да калбады. Баары эле ошо азыр чыгып алып мен мактайм, жактайм дешип атат. Биздер жаман көрбөйбүз президент эл шайлагандан кийин. Бирок парламентте да эл шайлаганда. Ушуну ойлосоңор болот.
жетишет мазактаган артистердин дагы. Рахмат. Рахмат сизге. Анда биринчи жоопту алчы. Эмне үчүн бул мындай бейтараптуулук принциби көпчүлүк массалык маалымат каражаттарында сакталбайт деген ойду кыйыптуу окшойт, туурабы? Азыркы угарманыбыз алдан туура белгилеп кетти. Жанагы коомдук телерадио корпорациянын милдети кандай болуш керек деген боюнча өзүнүн оюн айтты. Мисалы мынакей элдин эсинде болуш керек. Эмне үчүн мамлекеттик телерадио компания ошо коомдук телерадио корпорацияга кайра түзүлдү. Бул деген мынакей 2005 жылкы, 2010 жылкы элдик революциянын башкы талабы болчу. Мынакей жанагы муногу мамлекеттик канал өлкөдө болуп жаткан окуяларды калыс туура чагылдырсын. Бир эле жана бийликтин камчысын чаппасын. Элдин көйгөйүн болуп аткан окуяларды туура маалымдап жарыяласын. Мына ошол максатта коомдук телерадио корпорациясы түзүлгөн. Коомдук телерадио корпорациясы жөнүндө атайын мыйзам бар. Ал мыйзамга ылайык алар президентке да, жогорку кеңешке да, өкмөткө да баш ийбейт. Алардын башкаруучу органы байкоочу кеңеш. Бирок эми алар иши жөнүндө ар кандай көз караш бар. Кандайдыр бир деңгээлде азыркы угармандын тынчсыздануусуна да макул болсо болот. Сиздин жеке оюңуз кандай? Менин жеке оюм. Көрөрман катары. Менин көрөрман катары, угарман катары коомдук телерадио корпорация коомдогу окуяларды так туура чагылдырыш керек. Бир жакка тартып же бирөөнүн камчысын чаппай. Макул, сиз да ачык айтпай атпайсызбы? Айтыңызчы, азыр бейтараптуулук принциби ошол коомдук телерадиодо сакталып атабы? Ооба же жок деп эле айтып койсоңуз болот. Мен кандайдыр бир деңгээлде сын көз караш менен макул болот элем. Экинчи суроо боюнча Эрнест мырза, сизге мен ошо биринчи ошо Байкенин айтканы боюнча жооп берип кетсем, мен Ата Мекен партиясына жаман айткан жокмун да. Биринчиденчи мен Ата Мекен партиясында деле досторум бар, сыйлаган агаларым бар ал жерде. Бул жерде мен болгон айттым. Атамбаевдин ордунда Текебаев болгондо, мисалы, жанагыдай айыптоолор айтылса, Текебаев сөзсүз түрдө сотко бермек деп айтып атам да. Текебаев болобу, башкасы болобу, баары бир ага реакция кылмак дегенди айтып атам. Эми коомдук канал боюнча ал жерде эми ар кандай маанидеги макала көрсөтүүлөр кетип атат, бирок мындай бейтараптуулук таптакыр бейтараптуу өзү каалагандай материалдар кетирип атат дегенден алысмын. Жана сиз программанын башында белгилеп өтпөдүңүзбү? Азыр журналисттер багы каражатка муктаж, анан кайсы маалымат каражатына ким ээлик кылса, ошонун ырын-ырдоого аргасыз болот депчи, анын саясатын жүргүзүүгө деп. Мисалы, көпчүлүк гезиттер бул мамлекеттин бюджетине каржыланат, ошол эле Кыргыз туусу да. Анан сиздерде ушул бейтараптуулук принцибин сактоодо мындай кыйынчылык жаралбайбы? Эрнест мырза, жеке өзүңүз эле мындай колуңузду көкүрөгүңүзгө коюп ачыгын айтсаңыз кыйналган учур болобу? Жок, ушундай эле чыгарып кой. Эгер башка бейтарап экинчи тарабын жазсаң, эртеңки күнү ак үйгө чакырып, эмне үчүн андай болуп кетти деген болобу? Буга чейин болуп келген көрүнүш да, биз аны тана албайбыз да. Мен бул жерден тактап кетейин. Кыргыз туусу өкмөттүк гезит катары саналат, бирок өкмөттөн бир тыйын каржыланбайт. Өзүңүздөр толук чарбалык эсептеги гезитпиз да. Өзүбүз багабыз, тескерисинче мамлекетке ай сайын олчойгон салыкты төлөйбүз. Бардык башка гезиттерден айырмаланып биз деген ошол соцфондуна дагы баарысына дагы бардык налог салыктарын калтырбай төлөйбүз да. Ошол бир толуктай кетчү нерсе. Анан могу Кыргыз туусу гезити мен былтыр 2015 жыл июнь айында башкы директор, редактор болуп келдим. Ошондон бери келгенден бери мындай сиз айткандай колумду көкүрөгүмө коюп туруп айта алам да, бизге мореки тиги кайсы бир оппозицияны шыбагынын, аны мындай кылып жазгынын деп бизге эч кандай тапшырма болгон жок. Аны деген гезиттин подшивкасын алып деле карасаңар, ал жерде мындай бир дагы оппозициялык лидерди же бир оппозициялык ишмердин мындай
ишине каралуу, сындоо макалага кеткен жок да. Мен муну толук айта алам. Бул жерде биз өкмөттүк кесип болгондон кийин эле биз өкмөттүн ишин элге жеткирип, көп маалымат булактарына кетпей алган бир айрым маселелерди коомчулукка жарыялап, эл менен өкмөттүн ортосунда бир кандайдыр деңгээлде бир көпүрөлүк милдетти аткарып жатабыз десек болот да. Ошол оппозиция өкүлдөрү атайын гезиттен бир аянтча сурап келген учурлар болобу? Морекей конституциялык реформанын алкагында мисалы каршы чыккандар көп болду. Каршы чыккандардын пикирин бердик. Жарымын мыйзамга ылайык. Алар акы төлөп чыгышты да. Жок, бекер. Өкмөттүк мамлекеттик гезит катары жарымдан кылып эки тараптыкын бердик. Ошондой эми бизге өкмөттүк гезитти мурдакы оозу сүткө күйүп айранга үйлөй ичип калган сыяктуу эле мындай оппозициялык саясатчылар деле келбейт да, эми өкмөттүк баары чыгарбайт деген. Бирок ошол тенденцияны эмнегедир бузуш керек окшойт да, ошондой учур келди го деп. Эми азыр мындай бейтараптуулук десе эле бул бийликти жамандаган материалды чыгарыш керек, же болбосо мактаган материал чыгарыш керек деген эмес да. Бул жерде бейтараптуулукта эми мындай кайсы бир албетте баардык бир ортолук пикирге ооба, туура. Бул жерде эми мындай далили, фактысы менен аябай кадимкидей кашкайып көрүнүп турган бир маалыматтар болсо, Кыргыз Туусун эмнеге чыгарганга болбойт? Чыгарабыз. Азыр кандай ойлойсуздар? Мисалы, байкап көрсөк, дүйнө жүзүндө бир маалымат согушу жүрүп жаткандайда, мисалы, кайсы маселе болбосун, терроризм, экстремизм маселеси, бардык маселеде. Анан ушул Кыргызстанда дагы ушундай маалымат согушу жүрүп жаткан учурда биз бир башка күчтөргө ушундай бири-бирибиз менен алышып, позицияда бөлүшүп атып, уттуруп койбойбузбу? Ушул көйгөй сизди ойлонтобу, Абдыкадыр мырза? Мисалы мындай да, сиз айтып атасыз элтур жана маалымат согушу андай мындай деп. Мен айтам, азыр Кыргызстанда андай анчалык деле мындай жагдай кырдаал шарт жок. Анан мындай сөздөрдү мен ойлойт элем, кээде жана мындай этият пайдаланыш керек. Мисалы жанагы сиз айткан экстремизм, терроризм бул деген дүйнөлүк масштабтагы, эл аралык масштабтагы маселе. Буга кимде болбосун жанагы каршы турушу анын жарандык милдети. Бул талашсыз маселе. Жанагы айрым басма сөз ортосундагы мына жагдайлардын чыгышы өлкөдө болуп жаткан окуяларды чагылдыруудан улам эле келип чыгып атат. Анан буну жанагы маалымат согушу деп жок, эмне үчүн айтпашыбыз мүмкүн сиздин позиция. Мен айтпас элем да. Макул. Бирок болгону биз да айтып атабыз. Кандай маселе болбосун, ошону жана туура чагылдыралы. Маселени жанагы терең ачып, талдап берели. Мына журналисттин милдети ошондой болуп атышат. Бизде кээде жанагы басма сөздөрдө ошондой болбой эле баягы дүңүнөн жазуу, бир жалпы пикирлерди айтуу, жөн эле бир мындай ызы-чуу түшүрүүлөр сыяктуу жагдайлар орун алып келип атканына гана тынчсыздануулар болуп атат да. Бул суроону эмне үчүн узатып атам? Анткени, мисалы, айрым массалык маалымат каражаттары бир беткей жамандап, бир беткей ошондой фактыларды берип атат деген маалыматты президент өзү белгилеп атпайбы? Алар бир тараптуу жазып атат депчи. Ошол мына биз жантан бери сөз кылып аткан ортодогу бир алтын ортолук жок, бейтараптуулук принциби сакталбай атат да, туурабы? Эрнест мырза, сиздин позиция кандай? Мен азыр дүйнөдө Америка менен Орусиянын тиреши баарыбызга белгилүү. Бул жерде Кыргызстанда дагы батышчыл кезде басылмалар, анан орусиячыл басылмалар деген түшүнүк бар. Муну жокко чыгара албайбыз. Бул да ошол тиги СССР убагынан калган жана кансыз согуштун каржылоонусун өзү эле көрсөтөт. Саркындысы катары эсептесек болот да. Мына батышчыл деген кезде басылмалар гранттарды бат-бат утушат. Алардын позициясын карасаң дагы эмнегедир бир жактуудай келес калтырат. Бул жерде кандайдыр бир сырткы күчтөрдүн таасир талашы бар деп айтсак болот. Менин пикирим ошондой да. Азыр биз программабыздын алкагында кыска жаңылыктарга орун берелик. Андан кийин Түз ободогу маегибизде улантабыз. Сиздер болсо 68-06-06 телефона. Журналисттер союзунун төрагасы Абдыкадыр Султанбаев, Кыргыз Туусу гезитинин башкы редактору Эрнис Балбаков.
Байланыш телефондорубуз 680606. Биз бүгүн Кыргызстандагы сөз эркиндиги, журналисттердин жоопкерчилиги тууралуу пикирлешип жатабыз. Азыр байланыштагы угарманга кезек берели. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Угуп атабыз сизди. Бизде сөз эркиндиги барбы дегенде ооба бар. Өзгөчө акыркы жылдарда жакшы эле ачык айкын жазылып атышат, бирок бул каалаганын кыла берсе уруксат деген сөз эмес дейм да. Бүт нерсени чек алат эмес, бирок чектен чыккандар жок эмес. Кечиресиздер, президент чиновниктер эле эмес, жөнөкөй деле жарандарга микрофонго ээ болдум деп эле ар кандай сөзү менен, тили менен зыян берген ушундай жашоолоруна кийлигишип аңлып кеткендер да бар да. Бул бизди аябай капа кылат. Бирок ким эгер далил менен туураны айтса, аны уга билип, мындай чечим чыгарган, сабак алган бул дагы искусство, жетишкендик дейт го. Анан айтат элек, акыр мындай акыйкатты азаттык эле радио сыяктуулар айтат деген макул эмес. Биз бул кээ бир учурда тескери бир тараптуу тактабай эле жайып ийген учурлар бар. Аны өздөрү деле билсе керек, бирок эмнеге андай кылышат мен түшүнбөйм. Мисалы, мага Марал радиосунун бейтарап алып барганы, Майрам айым сиздей мындай таксалган журналисттердин иштегени жагат бизге. Рахмат. Программабызды улантабыз. Эми бизге келген дагы суроолорго көңүл бөлөлүчү. Угарман кайрылган экен да, Бектемирмин дейт. Азыр жогорку кеңеште де депутаттардын дагы жоопкерчилигин карабайлык банда дейт. Мүмкүн массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзамга дагы кошумча өзгөртүү киргизип, журналисттердин жоопкерчилигин күчөтүп коюу керектир дейт да. Эки багыттагы суроо узатып атат. Пикириңиз кандай, Абдыкадыр мырза? Мисалы мен басма сөз жаатындагы мына мыйзамдарды мен мындай түзүүгө эле билем. Себеби мен ошо жогорку кеңештерде иштейм. Анан журналисттердин укук милдети, жоопкерчилиги азыркы мыйзамдарда жетиштүү эле каралган. Кошумча эч нерсенин кажети жок. Азырынча андай кошумчанын деле анчалык кажети жок. Ушу мыйзамдар туура сакталса эле баары өзүнүн ордунда болмок. Саясатчылардын жоопкерчилигин караш керек анда деп атпайбы дагы урман? Алардын баардыгы жанагы мыйзамдарда жетиштүү эле каралган. Сиздин оюңуз кандай, Эрнест мырза? Менин оюм деле ушул Абдыкадыр байкенкиндей. Негизинен ушул журналисттерге багытталган, журналисттердин ишин жөндөөгө мыйзамдар жетиштүү эле деп эсептейм. Ошол эле мыйзамга баш ийип, ошол эле мыйзам негизинде жакшынакай иш алып барса эч кандай эле маселе туулбайт го дейм. Эми саясатчылардыкы болсо жанагы жалган маалыматты тараткандарга жоопкерчилик киргизүү боюнча атайын мыйзамда кабыл керек менин ишимче. Ошол мыйзамга такап алардын айтып аткан ар бир сөзүнө кандай бир жоопкерчиликти алгандай кылып, бир-эки прецедент кылып, саясатчылардан бир-экөөнү ушул маселе боюнча жалган айтканы боюнча жоопкерчилигин карап койсок, башкаларга мүмкүн сабак болот беле. Сабак болмок. Бизге негизи мыйзамдар жакшы эле жазылган бар, бирок ушул мыйзам аткарылбай атпайбы? Маселе ошондо болот да. Анан кийин өзү мындай да, биз бүгүн мынакей кечетен бери бүгүн эле келип туруп журналисттердин жоопкерчилиги деле кыйкырып атабыз да, мисалычы. Себеби мен ойлойм, журналисттердин көбү жоопкерчиликти жакшы эле сезишет. Мисалы Кыргызстанда журналистиканын ролу кандай бир маселе боюнча коомдук пикирди калыптандырууда таасири абдан күчтүү. Журналистика мына азыр жана коррупцияга каршы күрөштө ар кандай жанагы терс көрүнүштөрдүн болбошуна, коомдогу бир проблемаларды көтөрүп чыгууда, ага коомчулуктун көңүл бурууда журналистиканын ролу азыр абдан күчтүү. Коомдук пикирди калыптандырып да кое турган күч бар эди. Азыр мынакей жана журналисттердин жазганы пикири менен кандай жана бийлик болбосун, мамлекеттик орган болбосун эсептешпей кое албайт. Журналисттер мамлекеттик органдардын, бийлик органдарын же тигил же бул чечим кабыл алышына да таасир көрсөтүп атат. Бул үчүн биз журналисттерге абдан чоң ыраазычылык айтышыбыз керек. Алар мына бүгүнкү күндөгү коомдук жанагы таасирдүү күчкө айлангандыгына. Экинчи маселе, ошолордун айткандары, жазгандары дагы далилдүү болсо, ынанымдуу болсо, анан да мындай таасири күчтүү болот эле деген ой, пикир, тилектер айтылып аткан ошол. Азыр массалык маалымат каражаттарынын саны дагы жыл сайын өсүп атпайбы? Мына гезиттер, телевидение, радио, анан өзгөчө мына интернет сайттар дагы азыр кийинчерээк абдан кеңири кулаш жайды.
Сиз кандай ойлойсуз? Азыр коомчулуктагы негизги тенденция кандай? Гезиттер окумдуубу көбүрөөк же ушул көпчүлүк мындай сайттардан эле маалыматтарды алып алат? Сиздин баамыңыз мен кандай? азыр мындай, мисалы мен жана ар бир жанагы гезит журналдардын эч бирине мен шешек келтирбейт элем. Алар жанагы өзүнө чамалуу тираждары менен чыгып атат, өздөрүнүн окурмандары бар. Ар бир гезиттин менимче жанагы сайты бар, туурабы? Ар кандай жанагы гезиттер чыккан каалаган окурман маалымат алганга менетет. Бирок кийинки учурларда Кыргызстандын турмушуна мына социалдык тармак деп коебуз, мына интернеттер ушунчалык кеңири таралды. Тездик менен кирип келди. Тездик менен кирип кетти. Мунсуз азыр Кыргызстандын турмушун элестетүүгө мүмкүн болбой калды. Мамлекетте ошону ойлоп, мынакей интернет булактарын тетиги алыскы жерлерге чейин жеткирүүнүн чараларын көрүп жатат. Анан ошон үчүн мен айтам, мынакей жана ошо интернет булактарынын ээлери, ошондо иштеген журналист болобу, блогер болобу, башкасы болобу, мына ошол жана элди сыйлап, окурманды сыйлап, баягы ар ким өзүнүн ишине жоопкерчиликтүү мамиле жасаса деген элдин ой пикири. Азыр гезиттердин нускасын түшүп кеткен эң бирден бир себеби ушул акыркы маалыматтык технологиялардын өнүгүшү болуп эсептелет да. 2010 жылга чейин мисалы гезиттер бир 10 000 тираж менен чыккандары мындай кадимки эле көрүнүш болчу. Азыр 10 000 нускага жеткен гезиттер чанда эле. Бул эмне себеби эмнеден? Анткени мурда ар бир адам бир маалымат алыш үчүн 2010 жылы маалыматка эл суусап турганда ушул гезиттерден алчу, өзгөчө оппозициялык гезиттерден алчу. Азыр болсо ар кимдин чөнтөк телефонунда каалаган маалыматын алып Интернет сайт алдыңкы орунга чыкты. Сайттардан каалаганды окуп алып, каалагандай ошака жада калса өзүнүн пикирин билдирип, мындай жарандык журналистикадагы өнүгүп баратат деп айта алам да. Азыр жана ар бир сайттарда жана WhatsApp аркылуу, социалдык тармак аркылуу сүрөттөрдү, бир коомдогу жаман көрүнүштөрдү жиберип атышат. Ошол боюнча чара көрүлүп, Элдик репортерлор көбөйүп ошол жарандык журналистиканын бир өнүгүшүнө кандайдыр багыт алды да. Бул да болсо ошол акыркы маалымат технологияларынын өнүгүшү жана интернет булактарынын жеткиликтүү болуп калган себеби болот. Азыр программабызды улантып, байланышта коомдук ишмер Алмаз Амматалиев турат. Саламатсызбы, Алмаз мырза? Саламатсыздар. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Айтыңызчы, мына кечээ президенттин ушул элчилерди кабыл алуудагы билдирүүсүн уктуңуз болуш керек. Негизи кыргыз журналистикасы сөз эркиндиги менен журналисттик жоопкерчиликти, ушул вазифаны кандай сезип, кандай аткарып атат сиздин оюңуз боюнча? Эми азыр мына эфирдин катышуучулары абдан жакшы айтып атышат. Азыр заман ушунчалык бат өзгөрүп атат. Анын ичинде ошол маалымат айдыңы, маалымат чөйрөсү абдан бат өзгөрүп атат. Анан мен эмнени айткым келет? Биринчиден ушу Кыргызстанда могу баягы абройго шек келтирген ушу сыяктуу нерселерден кылмыш жазасы салынганы, конституциялык негизде алынып салды. Бул чоң жетишкендик деп эсептейм. Себеби бул чоң нерсе. Экинчи белгилеп кетчү нерсе, каалайбызбы, каалабайбызбы, мына жаңы технологиялар өнүккөндүн арты менен дүйнө жүзү, анын ичинде Кыргызстан дагы мындай ачык дүйнөгө, ачык мамлекетке айланып баратат. Биз муну эч качан жашай албайбыз. Бул ушуга ылайыктуу саясат болуш керек, менин жеке пикиримде. Анан кийин албетте эми жоопкерчилик деген сөз, баягы бул чоң сөз, журналистикада да болуш керек. Журналисттердин баягы президент бир чети туура эле айтып атат, баягы муну кандайдыр бир мыйзамдар менен, коркутуу, үркүтүү менен деле баягы чектесе болот, баягы жоопкерчиликти көтөрсө болот, бирок негизги эле принцип дүйнө жүзүндө негизги принцип өнүгүп келаткан бул журналисттердин өзүнө болгон тыюусу. Ички тормоз деп атпайбыз, ошол болуш керек сөзсүз түрдө. Себеби адам, себеби сөз деген сөз менен кишини өлтүрсө болот деген баягы сөздөр бар эмеспи? Анан кийин бирок мен бир нерсени айткым келет. Могу коомдук иште жүргөн, мамлекеттик
кызматта жүргөн саясий лидерлер, саясий ишмерлер менин оюмча жөнөкөй адамдарга караганда кичине сабырдуу болуш керек критикага. Себеби баягы бийликтин бал шекери бар, жыргалы бар, машина минет, жакшы маяны алат дегендей, бирок ошол баягы публичность деп коебуз орусча айтканда. Ошол публичностьтун түшүгү да болуш керек, азабы да болуш керек. Ошол азаптын түшүгүнүн бири ошол каалайсыңбы, каалабайсыңбы, сен прессага ачыксың, сынга ачыксың, сен коомдун алдындасың. Ошон үчүн ушуну дагы эске алыш керекпи деп ойлойм да. Бүгүнкү күндө ушул жалган маалымат, андай ачык түздөн түз каралуу тараткан журналисттердин жоопкерчилигин дагы күчөтүү зарылчылыгы барбы, эгер андай болуп атса? Эми күчөтүү зарылчылыгы бар, бирок маселе мындай болуп атпайбы? Биз баягы сот аркылуу өзүбүздүн укуктарыбызды коргообуз келип атат. Бирок сот системасына ким ишенет бүгүнкү күндө? Соттордун деңгээли кандай бүгүнкү күндө? Ошон үчүн бийлик, мисалы бийликтин өкүлдөрү мындай бир доо менен кайрылса, соттор бир күндө чечет. А жөнөкөй кызматкерлер берип көргүлөчү. Бул айлап, жылдап чөйлөп атпайбы? Маселе ошо соттун мындай көз карандуу сот жоктугунда бизде. Ошон үчүн ушундай ажиотаж болуп кеткен бир себеби да ошол деп ойлойм. Соңку суроо, айтыңызчы, ушул журналисттердин мындай жоопкерчилик маселеси жөнүндө президенттин бир соңку билдирүүлөрү, мындай ачык айткандары бул эмнеге байланыштуу болуп жатат? Же журналисттер ушул акыркы учурларда президенттик шайлоонун алдында мындай бир ачык каралоого өтө башташтыбы? Эми саясий күрөш башталдыбы? Бул суроого президенттин кеңешчиси Фарид Ниязов абдан сонун жооп бербедиби? Азыр ал Американын мисалын айтты, эгер байкасаңар. Ошол Трамптын жеңиши, ошол жанагы фейк деп коебуз, калп жаңылыктардын арты менен Трамп жеңди деп атат. Башкача айтканда, коомдук пикир ошондой калптарга, туура эмес сөзгө, жамандаганга батыраак көнгөн заман келди деп атышат. Ошон үчүн бул жерде саясий өңүттөн да карашыбыз керек да. Албетте мына алдыда келаткан президенттик шайлоодо дагы ушул азыркы бийликти каралап, азыркы бийликтин оппоненттери бийликке келип калабы деген коркунуч, кооптонуу бар. Аны ачык эле айтып атышат. Чоң рахмат. Коомдук ишмер Алмаз Акматалиевдин пикирин уктук. Мына убакыт дагы аяктап бара жатат да. Биз азыр эмнеге барышыбыз керек? Биз журналистиканын бир кайра окутуу мектебинен өтүшүбүз керекпи? Эмне кылышыбыз керек мына ушундай шартта, ушундай абалда? Мисалы мындай да, мынакей Алмаз мырзанын абдан жакшы пикир айтты. Муну жанагы мынакей ушундай жанагы талаш маселелерди жөнгө салуу. Бул жерде келип ошол эле жанагы басылма ээлери да мындай өздөрүнө жоопкерчиликти алыш керек. Мына Алмаз мырза айтып атпайбы, жанагы кээде укугуңга кайрылып, укугуңду коргоп сотко кайрылайын десең, ал өтө узакка жылдап созулуп кетчү процесс болуп калат. Тажа процесске айланып кетиши мүмкүн дейт. Анан бул жерде жанагы массалма каражаттардын ээлери ошондой кайрылуу болсо, алардын кайрылуусун карап, өз ара чечип койгонго, такта иретинде алардын каршы пикирин билдирүүгө сөзсүз мүмкүнчүлүк бериш керек. Ошондой мүмкүнчүлүк түзүлсө, мына Эрнис мырза көп жылдан бери ошол жаатында иштеп келатат. Мындай талаш тартыш, конфликттүү жагдайлар кандайдыр деңгээлде өзүнөн өзү жөнгө салынып калат эле. Андан кийин дагы бир ушул маселеде жөнгө салынын дагы экинчи дагы бир жолдору бул журналисттердин өз ара коомдоштугунун мындай жанагы пикирлери. Анан бул жакта мисалы жана журналисттер союзу сыяктуу уюмдарда өтө мындай активдүү, жандуу болуп, жанагы бийлик айткандан көрө кесиптеш өзүнө өзү мындай жолдоштук сын айтып, жолдоштук пикирин айтса, ушулда таасирдүү болот эле. Туура айтасыз. Эрнис мырза. Абдыкадыр байкенин айткан акыркы сөзүнө кошулам да. Бул журналисттер өзүбүз тарбиялап, өзүбүз тескеп турган бир күчтүү журналисттердин коому керек. Мисалы Түркияга бир 2011-жылдары бир барып, ошол жакта бир тааныштык элек да, ошондо аларда деген
журналисттердин уюму өтө күчтүү экен. Алар бири-бирин тарбиялайт экен. Ал жанакы Бул аккредитация. чоң эле бир журналисттик мектеп болуп калып атпайбы? Кайрада мисалы чоң окуучу журналистика факультетин бүттүң, бирок дагы окушуң керек. Ал чоң бир академиясы сыяктуу элестетсек болот да. Туркияда ошол мисалында мына сары карта деп коет экен. Ошол картанын негизинде алар ошол бүт иш-чараларга катышат экен, журналисттер журналисттик ишмердүүлүгүн жүргүзө алышат экен да. Эгер ал ошол сары картасынан айрылып калган болсо, ал эч кандай иштей албайт экен. Бул болсо ал иштеген ишинен, таап аткан тамагынан айрылып калат деген түшүндүрөт экен да. Анан бизде да бир ушундай бир күчтүү коом болсо, бири-бирибизди тескесек, анан ошондой бир арабыздагы тентектерди, бир карандай калпты ышкырткандарды ушундай болуп туруп, ушундай бир мындай четтетип, кадимкидей бир изоляция кылып койгондой бир куралга ээ болгон бир журналисттик коом керек да, күчтүү. Аны деген ич-чара өзүбүз түзүш керек, өзүбүз ич-чара ошону күчтөндүрүш керек, ошонун негизинде иш алып барышыбыз керек. Ошол менен бийлигине дагы, оппозициясына дагы, кайсы бир саясий күчүнө дагы бир багытта иш алып баргандай күч болуш керек да. Абдыкадыр мырза, мисалы сиз азыр бардык интернет сайттарды карап, гезиттерди мүмкүнчүлүгүңүз болушунча бардыгын окуп чыгасызбы, же кээде мындай калпты жазып атат, ай бул менин симпатиямды жаратпай калды дегенге экинчи ирет кайрылбай коесузбу? Мисалы менен баягы ким болбосун азыр баягы өзүн мындай ким болбосун азыр маалымат айдыңсыз эч кандай элестетүүгө мүмкүн эмес. Мен деле келтирип бардык интернет булактарын колдон келишинче чыгып аткан басылмаларды сөзсүз кароого аракет кылам. Эртеден кечке кандай жумуш болобу, иш болобу, такай ошо кандай маалымат кетип атат деп көз жүгүртүп турасыз. Көз жүгүртүп, кулакты түрүп отурабыз. Анан кийин мен баягы өлкөдө болуп аткан окуяларга Кудайга шүгүр мен жакшы эле кабардармын. Ошол жанагы газеттерде ошолор кандай чагылдырып атат, кандай деңгээлде чагылдырып атат, жетиштүүбү, жетишсизбү, бир аша чагып кетти, профессионализм кандай, тили кандай, тиги кандай талдаганга, баамдаганга Кудайга шүгүр менин кудуретим жетет. Кээде бир жакшы материалдарды көрүп, аналитикалык материалдарды көрүп, ынанымдуу ойлорду айткан, сунуштарды айткан материалдарды көрүп сүйүнөсүң. Бизде да ушундай таланттуу журналисттер бар экен. Кээде бир сөздөрү көзгөчө көңүл бурасың. Кандай жанагы жакшынакай сөздөр менен, ыраттуу сөздөр менен, маданияттуу сөздөр менен, тил маданиятын, сөз маданиятын сактаган макалаларды окуп ыраазы болосуң. Бирок кээде алешемдиктерди да көрүп калып кичине өкүнгөн жагдайлар болот. Анан мен ойлойт элем, ар бир журналист бул жашоонун өзү 80ге чыгасыңбы, 90га чыккан чейин бул окуу, үйрөнүү, күрөш. Ошон үчүн ар бир журналист өзүнүн профессионалдык деңгээлин көтөрүүгө ар дайым көңүл бурушу керек. Менче сизде деле ошондой болсо керек, Эрнис мырза, мындай салыштырып болсо дагы карап чыгышыңыз керек болот да. Эми биздин жумушубуз ошол да. Биз аны окушубуз керек, билишибиз керек. Чоң рахмат бүгүн студиябызга келип куруп берген маегиңиздер үчүн. Ишиңиздерге ийгилик каалайлык. Чындыгында ар бир журналист өзү ушул окуганда 5 жыл окугандагы алган билимин, профессионалдык деңгээлин дайыма өстүрүшү керек экен. Анткени коом күн сайын, ал түгүл мүнөт сайын өзгөрүп атпайбы? Канча маалыматтар чыгып атат. Биз ошолду бейтарап мындай профессионалдык деңгээлде чагылдырууга аракет кылалык. Сиздерге ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Окуясы, бурч суроолор, ачык жооптор, кайчы пикирлер, ачуу чындык, талаш тартыштар. Мунун баары Айлампа программасында. Саат 9-дан 10-га чейин тыңдаңыз.